Учурда эң көп кездешкен тери ооруларына экзема, безетки, псориаз, грибок, сөл, котур жана башка түрлөрү кирет. Илгери котур оорусу аз болгон, ал кезде саламаттык сактоо тартиби күчтүү эле дешет адистер. Бүгүнкү күндө санитардык нормаларды сактабагандыктан жана башка себептерден улам көптөгөн тери оорулары келип чыгууда. Биз канткенде тери ооруларын алдын алабыз. Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы, Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы болсо тери козу карын сымал грибок оорулары жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгерде сизде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышуу телефондору 032 22 коду аркылуу 7 21 55 жана ошондой эле 508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Тажибай Зубайыров, Ош областаралык тери венерология борборунун жогорку категориядагы дарыгери жана ошондой эле студент досторубуз келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач дал мына ушул бүгүн сөз кыла турган козу карын сымал тери оорулары грибок деп эл арасында белгилүү. Ошентсе дагы сиз дарыгер катары дагы бир рет эске салып өтсөңүз, бул кандай оору? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен грибок аттуу оору менен кичине кеп сөз кылабыз. Грибок оорулары түрлөрү бир канча, бирок ошолордун ичинде азыркы мезгилде кыш мезгили өзгөчө кыш мезгилинде көп кездешчү трихофиттия, микроспория деген оорулар бар. Мындайча айтканда эл арасында чакалай же болбосо темиретки, терме сыяктуу аттар менен белгилүү. Ушул оорулардын пайда болушу, жугушу, кантип дарылануу керек, андан кантип сактануу керек дегенде ушулар жөнүндө кеп кылсак, бул оору негизинен ошо кыш мезгилинде көп болгондугунун себеби кыш мезгилинде адам баласы өзгөчө айыл жерлеринде мал жандык менен байланышта болгондуктан бул оору менен көпчүлүк учурда мал жандык ооруйт дагы ошондон жуктуруп алышат. Ошол себептен кыш мезгилинде бизге кайрылгандар көп болот. А жаз мезгилинде мал жандыктар баары жайлоого кеткендиктен бул оору эл арасында аз болуп калат же болбосо жок десе болуп калат да. Ошондуктан ушу кыш мезгилинде мал караганда ошодон этият болуш үчүн адегенде малды жакшы багып, жакшы кароо керек. Ошол оорулардан арылдуу керек. Ар кандай дары дармектерин берип, же болбосо ветеринардык эмеге көзөмөлдөө карап өттүрсө, ошондо мал жандыгы аман болсо, оорубаса адамга деле пайдасы тиет дагы, адам деле ошол оорудан алыс болот. Бул оорулар демек жугуу жолдору эгер байкасаңыздар, баягы кээ бир жерлеринде какаштанган жерлери болушу мүмкүн, же болбосо оорубаса деле ошонун микробтору, темиретки микробтору ошол малдын жүндөрү арасында жашайт дагы, ошол малды караганда, байлаганда же болбосо бошоткондо адам баласына жугуп калат. Анан бара байкалбай бир өзүнүн инкубациялык периоду бар, ошону өткөндөн кийин уже денеде ар кандай белгилери пайда болот да. Эгер ошол оору баягы денесине жукса, терисине, адегенде бүдүргөктөр пайда болот дагы, ошол жерде кызарган майда мындай бүдүр пайда болуп улам чоңоюп баратып, баягы объем мындайча айтканда аянты. Анан чоңоюп башка жака жуга берет, өзү аркылуу баягы кол аркылуу деле жуга берет. Бул адам баласынчы ошол жерде кычышат да, анча-мынча ошону тырмап атып же болбосо кармалап атып, дагы башка жагына жуктуруп алышы мүмкүн да. Эгер баягы чачка жугуп калса бул оору, чачта дагы мисалы адамдын башындагы чачына жукса, ошол жерде жанагындай какаштар пайда болот. Кадимкидей эле бул адегенде адам баласына кандайдыр бир аз кычышы мүмкүн. Улам оору күчөп отуруп, анан баягындай дагы бир экинчи инфекция кошулуп кеткен, вторичный инфекция. Ал жерде ар кандай иреңчелер пайда болуп калат. Ошол иреңчелер көбөйүп туруп, жанагы жерди башындагы терисини, ошол жердеги чачтарыны баягындай жабыркай баштайт. Чачтары сына баштайт, же болбосо түшө баштайт. Ал жерден ар кандай шишиктер пайда болгондон кийин ириң пайда болот дагы, ириң кайра ал жердин көбөйтүп, башын оорутушу мүмкүн. Ошонун таасиринен ал эми ошол жерге жакын жайгашкан, эгер башына чыккан болсо, моюндагы баягы лимфатикалык бездер болот, баягы адамдын коргоочу бездери. Ошолор жанагы эме оорудун айынан чоңоюп кетиши мүмкүн.
көлөмү өзү негизи нормада будайдай болсо ал чоңойгондо кээде данектей же болбосо жаңгактай болуп чоңоюп кетет. Ошол моюндагы бездери ошого жараша баягы оорунун стадиясына жараша ар кандай дарылоо жүргүзүлөт. Жакшы. Дарылоо боюнча сөзсүз түрдө алды айтып бересиз. Негизинен биз мына ушул козу карын сымал тери оорулары дегенде же болбосо грибок деп атаганда биз бутка чыккан грибокторду түшүнөбүз, эл арасында көп кезиккен. Ошол эле учурда колго анан колдун салаларына чыкканын билебиз да. Анан өзү негизи дененин кайсы бөлүгүнө ушул биз сөз кылып жаткан ушундай тери оорулары көп пайда болот? Эми биз сөз кылганда грибок азыр айттым го, түрү көп. Азыр мен баягы микроспория же болбосо трихофита деген ат менен белгилүү болгон. Ошол жөнүндө кичине түшүнүк бердим. Ал эми баягы мезгилине жараша кээ бир оорулар, грибок оорулары, мисалы үчүн жаз мезгилинде күн ысык болгондуктан баягы буттун грибогу күчөп кетет. Же болбосо колдун ал тырмыгап атып, же болбосо кармалап атып, ошо колуна жуктурбагандыктан колунда пайда болуп калат. Же болбосо дагы бир башка чоң складкаларына пайда болуп калат. Тери дегенде микроб бат өнүп кетет дагы ошондой ооруларга бат душар болот. Бат өсүп кетет ошондойчу оору. Ал ошол мезгилине жашоо баягы жылдын 4 мезгили дейт, ошол жай мезгилдерине туш келет. Ошол күн ысык кездерде. Күн ысыкканда терчилик күчөйт, ошондо тердеген кезде ушул оорулар көп өнүгүп кетет. Ал эми кыш мезгилде ал оорулар азыраак. Кыш мезгилде өзгөчө жана мал жантыктан жуккан оорулар эл арасында көп. Себеби мал караганда билбей канап ошонун оорун өзүнө жуктуруп алып, ал оору жөнүндө түшүнүгү болбогондуктан өзүнчө дарыламыш боло берет. Ар кимдин айткан боюнча натыйжада баягы ал оору күчөп кеткенден кийин айласынан анан биздин медициналык борборго келет, баягы тери борборуна. Ошонун натыйжасынан анан бизде дарылар жакшы болуп чыгышат. Жакшы. Айтсаңыз, жогоруда айттыңыз да, мисалы жайындасы башка түрү пайда болсо, анан кышындасы башка түрү эл арасында көп кезигет деп айтып калдыңыз да. Анан булардын түрлөрүнү кантип айырмаласа болот? Ошого айырмачылыктарын, окшош жактары жөнүндө айтып берсеңиз. Эми айырмасы булар Козу карын сымал болгондон кийин мен ойлоп атам да, менин ой жүгүртүүм боюнча, мисалы козу карынга окшой эле ушул туташып чыгабы денеге? Эми бул жалпысынан ошо грибке ошо козу карын оорулары деп коюшат, мына жалпысын айтканда. Ал эми баягы эме боюнча бөлүшөт да, мунун баягы микробунун түзүлүшү боюнча. Ар ким мен микробу башка да, микроспория деп коет, микроспорин бул башка түзүлүшү да ошо бир группага кирет, бирок аты башка. Же болбосо трихофита оорусун пайда кылган оору. Башка дагы буттун грибокторун пайда кылган ушул оорулар бар. Ошол микробуна жараша ар кандай аттар менен аталышат да. Анан клиникалык көрүнүшү. Клиникасы ар бир оорудун өзгө таандык болгон клиникасы болот. Жакшы, клиникасына токтолуп кетсек, биз кандай эмне кытышуу болот, денеде дагы эмнелер? Мен клиникасына токтолсок, жанагы малдан жуксу, микроспорин же болбосо трихофита оорулары биринчи эле кезде ошо кармаганда, контакт болгондо жуккандыктан, ошо кай жерге микроб түшсө, ошол жеринде өнө баштайт алчы. Өзү инкубацион период өткөндөн кийин ошол жерде биринчи кезекте ошол бүдүр чыгып, булам ал бүдүр чоңоюп атып, ортосу кичине какачтанып, териге чыкканда ошентип көлөмү чоңоюп өсө берет. Анан бир жерден экинчи жерге жуга берет. Ошондо денесинин көп жерине жугуп калышы мүмкүн да. Ал эми эгер чачтуу жерине чыкса, жүн башына же болбосо башка дагы жерде, ал жердеги көрүнүшү дагы кичине башкача болот. Ал жерде баягы чачтардын түбү ириңдеп, ал жерге вторичный инфекция отурат. Андан кийин ал өзүнчө бир башка клиника бере баштайт. Баягы ириң пайда болуп, же болбосо шишип, инфильтрация деп коет. Инфильтрация баягы чоңоюп кетип, ал жерден анан суулар чыгып, ириңдеп, өзүнчө картина, своеобразный. Анан жандагы баягы оору күчөгөнүнө байланыштуу жана моюндагы лимфа бездери чоңоюша баштайт. Өтө өтүшүп кеткенден кийинчи. Анан ошого жараша лечениясын жүргүзүлөт. Натыйжада азыркы кезде успешный дарыланышат, баары элечи. Ийгиликтүү эле дарыланышат да баардыгы. Кийинки суроону студиядан берсе. Ошо кышта айтып атабыз го. Азыр кышта именно какой вид грибковое заболевание да азыр ушу популярный болуп атат да? Ушу көп келип. Кышта көп кездешчү эме грибок оорулары, Ну азыр кезде дегендей буттун грибоктору деле бар, бирок ал аз сенде.
ал адамдын өзүнө жараша да. Себеби негизи баняга барат, бутту жуубайт, жуубагандыктан көпчүлүк учурда ушундай ооруга туш келет. Негизи ошо тазалыкты сактаса, ал ооруга чалдыкпайт негизичи. Ошон үчүн тазалык ден соолук деп коет да. Таза болсоң ооруң жок болот, ден соолугуң чың болот да. Анан кээ бирөө жуубайт, анан кышында деле ошондой баягы буттун грибогу пайда болушу мүмкүн. Ал эми айыл жересинде же болбосо каерде мал жандык менен байланышта болгон экти, ошо малдан жукчу ооруларда жанагы трихофтия, микроспория деген оорулар ошо малдан жугат бул оорулар көбүнчөчү. Же болбосо оорулуу адамдан жугат. Оорулуу адам менен ошо тыгыз байланышта болсо, же ошонун кийим аркылуу деле жугуп кала берет. Баш кийимине кирсе мүмкүн ошонун башында грибок болсо, экинчи балага жугуп калат ошо баш кийим аркылуу же башка кийимдер аркылуу, жугуу жолдору да. Ошон үчүн бирөөнүн кийимин кийбеш керек, бирөө да кийимин кийгизбеш керек. Таза жүрсө, алыстан мындай оорудан алыс жүрөт да. Мал кармайсыңбы? Демек малдын деле ден соолугун ошо эмесин карап, жем чөбүн эле берип, көңүлдү ток кылбастан, ошонун ден соолугу баягы оорулары бар да. Ар кандай ооруларга ошо дарысын берип туруш керек. Берчү дарысын же болбосо прививкасын берип коюп туруш керек. Жанагы грибокторго каршы прививкасы бар. Аны бериш керек, же болбосо башка ар кандай митек курттарына бериш керек. Ошо митек курттар деле көбүнчө ушул ит мышыктан же болбосо мал жанаттардан көп жугат да. Ошон үчүн үйдө мал кармайсың, малдын деле кичине ден соолугуна кам көрүп коюш керек. Бардык дары менен берипчи. Тоок кармайсыңарбы же башка нерсе карабайсыңарбы? Ошон үчүн бир короодо бардыгы ден соолугу таза болсо, бардыгыңардын ден соолугу чың болот да. Биз бирок каалабайбызбы? Мисалы, мончого барабыз дегенде ушундай кээ бирөөлөр менен кол берип учурашып калышыбыз мүмкүн да. Бул учурда биз кантип сактанабыз деген дагы суроо жаралат да. Эми жана айттык, кийим аркылуу да көп оорулар жугат да, грибок. Буттун грибогу көбүнчө бут кийим аркылуу жугат. Ошон үчүн баягы мончого барчу болсо, эгер өзүнүн ошо кийимин алып барыш керек да, бут кийиминчи. Анан ошондо өздүк кийимдерди колдонсо, ошону башка оорудан алыс болот да. Бирөөдүн кийимин ал жерде кээ бир мончолого барсаң, эмелери баары эле жалпы. Бут кийимичи. Ошону кийбестен өзүңдүн эмеңди алып туруп, отуруучу жериңе да бир ошо кам көрүп бирдекени алып барсаң, отурсаң, ошондо ошол жердеги оорудан кутуласың да. Антпесе жууп калыш эчтеке эмес азыр. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин бутум тырмагы дейт. 7 жылдан бери дал мына ушул ооруга кабылган дейт, грибок оорусуна дейт. Анан дарыландым дейт, бир канча дары дармекти колдондум, бирок эч кандай жардам бербеди дейт. Суроону калтырыптыр да. Кандай кеңеш айтат элеңиз? Чындыгында биз азыр сөз кылып жаткан оору, мисалы, бир жукса, анын кетиши кыйын деп коомчулукта көп айтышат да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми ошо грибокту оорулардын арасынан тырнактын грибогу деген бар да. Ооба. Ошо тырнактын грибогу бул өтө көп убакытта дарыланчу оору да. Тез айыкпайт, белгилерге карагандачы. Белгилерди бир айдын ар жак бер жагында нетсек, төрөгөндө дарыласак, аны 6 ай, 7 ай, 1 жылга чейин дарылаш керек. Ошондо гана бир жыйынтык болот. Тырнактын грибогун дарылоо үчүнчү. Мунун дарылоо ыкмалары ар кандай. Кээде тырнак эмесин алып таштоо деле бир жол бар да. Хирургтар жардамы менен ошо жабыркаган тырнакты бүт баарын алып салып. Тамыры менен алып салыш керек, башка чыгат, э? Башка чыгат, бирок ошол кезде деле ошо грибоктун дарыларын ичип, ошол жерге дарыларын коюп туруш керек. Антпесе ошол эле грибок баягы тырнакталган менен ошол жердеги тканда калып кетти да, этинде же болбосо канында калып кетти ошол жердеги. Ошолорду дары ичүү менен же болбосо ошол жерге дары сыйпоо жолу менен ошолорду жок кылыш керек. Антпесе чыккан тырмак дагы эле ошого ооруга калдыгат да, чалдыгат. Баягыдай эле болуп калат да. Жакшы. Дарылоо жолдору жөнүндө айтып берсеңиз да, мисалы, жогорудагыдай эле, мисалы, дарыны коебуз, бирок кетпей атат, эч кандай жардам бербей атат деген ушундай даттануулар көп айтышат да. Сиздердин дагы мисалы бейтаптар ушинтип келсе керек. Ошондой кездерде эле бизде өзүбүздө күнөө туура эмес коебузбу, же болбосо кандайдыр бир нерселерди сактабайбызбы? Өзүбүздү мисалы ушул дарыланып жатканда көп нерседен тыюу керек дегенде, кандай түшүндүрүп берет элеңиз? Негизи дарылоодо ошо дарыланганга ошо жакшы көңүл буруш керек. Биринчи кезектечи өз мезгилинде дарыларды коюп, өз мезгилинде ошо иччүлөрүн ичиш керек. Анан кээде үй шартында эске келгенде коюп, эстен келбеген калганда койбой коюшат да. Анан даттанып кешет, үйдө дарыласак деле болбойт дейт. Анан биздин эмеге больницага жаткандан кийин, ооруканага
бир 10 күн аяк 10 күндүн ар жак бер жагында жакшы болуп кетишет да. Себеби бизде шарт бардыгы бар дагы ошол жерде көзөмөлдө турат. Баягы оорукчан адам ошо мезгилинде дарысын коет, алчысын алып, ошонун натыйжасында 10 күндүн 12 күндө жакшы болуп кетишет да баарыча. Үй шартында ошо себеби көңүл бурбай калат, кээде эстен чыгып калат, ошонун себебинен жакшы айыкпай калат. Ошол себептен деп билесиз. Ошол себептен. Жакшы, кандай дары дармектер коюлат негизи? Кандай канча күн, 10 күндө эле сакайып калышы мүмкүн да? Эми бул азыркы эмеде ошо кыска эле метод лечениялер бар. Эми союз мезгилинде бул грибокторду айыл жерлеринен кармап таап келип, 2 айдай больницага жаткызып эметет элек да, дарылайт элек да, союз мезгилиндеги камкордукта. Азыркы мезгилде андай шарт жок дагы, мамлекет ага күчү деле жетпейт анча күн багышка. Ошон үчүн баарын кыскартып, кыска убакытта дарылашып, бир жыйынтык жакшы эле бирок. Ошондой деле жыйынтык бар, бирок үйгө беден негизги оорууду айыккандан кийин үйдөн дагы улантышат. Биз ага айтабыз, эмне кылаарын, канча күн дагы дарылашын, кандай кылышып, кайрадан келип көзөмөлдө болуп турушат. Ошонун натыйжасында ийгилиги жакшы эле азыркы кезде. Жакшы. Мен билгенден, мисалы, тери оорулары менен сиздердин борборуңуздарга кайрыла турган болсо, бүгүнкү күндө дарыканада сатылган дарылардан сырткары өзүңүздөр дагы кандайдыр бир дарыларды жасап сунуштайсыздар да. Бул дары кандай даярын сатып алса болбойбу деген дагы суроолор жаралыптыр да тери көрүүчүлөрдөчү. Мисалы, алыс аймактар бар да, ал жактан келе албайбыз, мисалы ошол жактан эле даярдап алсак болбойбу деген. Жок, кээде аптеканын шартында кээ бир ооруларга каршы ошо дарылар жасалат. Негизги мисалы үчүн тери ооруларга каршы ошол жерде көбүнчө аптеканын шартында серносалицилый деген баз бар. Ага сера менен кислотаны аралаштырып, азелдин негизинде аралаштырып жасалат. Ошону айтса керек, жасалмадар депчи. Калган кээ бир көпчүлүк дарылар бул ошол эмесинде жашаган чыгарылат фирмасында. Даяр бар. Даяр бар да, даяр бар. Жасалган көпчүлүк учурда ошол жасалат, ошо серносалицилый мазычы. Ошол больницада эле биз деле колдонот, аптекада жасалат алчы. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиздер? Тема боюнча. Жана айтып кеткендей эле Кыргызстандын где то 60 же 50% мал жандыктар менен жан көрүшөт, жан багып келишет. Ошол жан жаныбарларын көп жугат дедиңиз. Ошону ветеринар кароодон канча жылыга бир жолубу же айына 2 жолу ушундай кантип өткөрсө болот, анан кантип алдын алса болот, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Эми ошо сен айткандай 60-70% Кыргызстандын жашоочулары мал кармайт да, мал менен жан баккандан кийин ошо кармаган малдарынын жакшы бабы менен ошо ден соолугуна кам көрүп, ошо дарылары бар. Ар бир оорунун ошо ветеринардын службалары бар, ошолордун көзөмөлүндө туруп, ошолорго текшерип туруш керек. Ар кандай ооруларга каршы прививкасы болсо прививкасын берип туруш керек, же болбосо бергендей таблеткалар бар. Мисалы үчүн ит мышык кармайсыңбы, ошого деле прививкасы бар. Жанагындай митек куттарга Дарылап туруш керек, э? Дарылап туруш керек. Митек куттарга каршы эгер ит мышык кармачы болсо, ушу 3 ай 4 айда 3 айда ошонун берип туруш керек. Альбендазол деген, же болбосо альбен деген баягы ветеринардын дарысы бар. Ошону ошо дозасын жеткиликтүү кылып берип туруш керек. Антпесе ит мышыктар бул ар жактан тамактанат дагы бат эле ооруларды жуктуруп коет. Ал үйгө келгенден кийин ал жерден бир эле мите баягыдай грибок оорулар эмес, экинокок деген бар, алиокок деген бар, же болбосо митек куттары бар. Ошону бат эле жуктуруп алышасыңар. Ошону малдарды жакшылап эгер бактын кармагандан кийин аны ден соолугуна көзөмөл жүргүзүш керек, сөзсүз түрдө. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Жолдошумдун бир буту дейт, грибокко кабылып дарыгерге кайрылганбыз дейт. Дарыгер бир топ дары дармектерди сунуштаган, бирок эч кайсынысы жардам берген жок дейт да. Бүгүнкү күндө дейт, ошол буту кургап дейт, анан мындай эмнегедир мындай чирип бараткандай болуп атат. Эмне кылышыбыз керек? Сиз кандай кеңеш бересиз деген. Бул кандай деп түшүнсөк болот? Кабылдап кеткенде ушундай кырдаал болуп калышы мүмкүнбү? Жок, чирип баратат дегенге караганда, чирип баратат дегенде качан чирип барат? Буттун ошо бармактары, ошонун баягы бармактын азыгы жок, жетпей калса, азыгы мындайча айтканда кан тамырлар аркылуу кана жакшы айланбаса ал чирип калат. Мындайча айтканда бул бизге тиешелүү эмес, хирургтарга тиешелүү болбойт, гангрена деген оору. Бирок сиздер мисалы тери ооруларында дагы ушундай учурлар кездешкенби жумуш тажрыйбаңыздарда? Бизге мисалы
грибок деп кайрылыптыр да. Кайрылган, бирок дары дармектер эч кандай таасир бербептир да. Эми кээ бир ооруларда ошо өз шартында жакшы дарылабагандыктан жыйынтыгы жакшы болбогондо бизге кайрылышат. Андан кийин биз текшерип көрүп ошо жакшы баягы тиешелүү кеңештерибизди беребиз. Анан эгер жанагындай курга баратса, гангрена болуп калса, аны биз хирургка барышын айтабыз. Консультация сөз керек, ал жерде гангрена болгондон кийин же аны эмес керек, жандандырыш керек, же болбосо кесип салыш керек да, бул гангренозный паразитти. Демек сиздерге кайрылыш керек, э? Урматтуу көрүүчү, сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылып, алардын кеңешин угуңуз, анан сөзсүз түрдө карап туруп, анан кайсыл жака барышыңызды же болбосо балким ушул борбордон эле сакайып кетишиңизди айтышат, э? Көргөндө таймылат да баягы. Анан мындай деген суроо келиптир да, буттун көп тердеши дагы грибок ооруларын чакырышы мүмкүнбү деген суроо. Буттун көп тердеши грибок оорусуна шарт түзүп берет, чакырышы мүмкүн. Себеби грибок оорулары көбүнчө баягы нымдуу жерде бат өсөт дагы, ошо тердегенде ным пайда болгондо, эгер ошол өздүк гигиенаны сактабагандан кийин жуу баса, нетпесе, ошонун таасиринен грибок эгер микроб отуруп калса, өнүп кетет, ошол жерде бат элетип кетет. Нымдуулук жардам берет. Жакшы, кийинки суроону бересизби? Кандай суроо бересиз? Грибоктон тез кутулуучу мүмкүнчүлүгү барбы? Грибоктон тез кутулуу жолу бар. Биринчи кезекте ошо грибок ооруга чалдыкпаш үчүн өздүк гигиенаны дайым сактап жүрүш керек, таза жүрүш керек. Ошол эле болобу башка жерде таза жуунуп жүрсөң, оору деле алыс болот да. Эгер кабылдап калса, ошо өз убагында дарыласаң, ошо эми бир күндө ай калбайсың, ошо өзүнүн мезгили бар, стадиясы бар. Стадиясы менен нормалдуу дарыласаң болот, тез эле кыска эле убакытта ичинде. Башка тери ооруларынан эмнеси менен айырмаланат деген суроону калтырыптыр да. Башка тери оорулары менен айырмаланышы, жакшылап дарыласа бат эле айыгат болчу. Анан кайталанып калышы да эле мүмкүн. Кайталанып калышыга адам өзү себепчи болот. Себеби ошо өздүк гигиенаны сактабай, же болбосо жанагы грибок оорусуну акырына чейин дарылабай койгондо, ошо бир караса жакшы болгондой болот, анан дарысын токтотпогондон кийин бир топ убакыт өткөндөн кийин кайра жанданып кетет. Ошол жактары бар. Жакшы. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Сиз айттыңыз да, адам өзүнүн терисинен дагы кайсы жерине чыккан болсо бир жерден экинчи жерге көчөт депчи. Анан каалайбыз, каалабайбызбы? Бул жер мисалы колдун манжаларында грибок пайда болгон болсо, бул жерди кармайбыз дагы биз башка жерибиз кармашыбыз мүмкүн да. Ошентип жуктуруп алышыбыз мүмкүн. Ошол учурда эмне кылышыбыз керек дегендей. Же болбосо кандайдыр бир дары дармектерди коюп турсак жукпайбы? Эми көбүнчө ошо дары дармек койгонго чейин жуктуруп алышат да. Дары дармек койгонго чейин баягы микробтар активдүү болот дагы, ошол кезде жуктурат. Ал эми дарылануу процесси жүргүзүлгөндөн кийин уже микробтор алсызданып калат, жугуу жолу азаяп калат кичинекей. Бирок ошол кезде да адам өзү жуктуруп атпайбы? Раз ошол жерди кармагандан кийин башка жерди кармар алдында колду таза жууп керек. Жукпасаң кайра ошол биринчи жерден экинчи жерге микробду көчүрөт дагы, ошонун натыйжасында өнүп кетиши мүмкүн мындай оорулар. Санитардык норма деп атабыз да, биз күнүмдүк турмушта самын колдонобуз. Бул самынды колдонуу менен дал мына ушул тери ооруларын жукпайт деп 100% ишенсек болобу, же болбосо кандайдыр бир дагы бир каражаттар керек болобу? Колду тазалоодо. Шартында ошо самын менен эле чектелебиз да, чындыгын айтканда. Ошо самын менен эле жакшылап жууса, ошону менен деле сактанса болот. Ал эми мындай мекемелерде биздин мисалы үчүн дарылоо мекемелеринде өзүнчө антисептиктер бар. Сөзсүз аны колдонобуз биз. Себеби бизде риск көп. Жугуп алып, өзүбүз жуктуруп алышка риск көп. Себеби ошолорду көрөбүз, кармайбыз, контактта болобуз. Ал жерде биз сөзсүз түрдө ошо антисептиктерди колдонобуз. Жакшы, кийинки суроону берсеңиз. Ошо мал жаныбарлардан чакала жуккан болсо кандай кылса жок болот? Мал жаныбарлардан чакала жуккан болсо, эми өзүңдү дарылоо менен бирге ошо үйүңдөгү мал жандыктарды дарылаш керек да. Аны өзүң дарылап туруп эле мал жандыгыңды тим койсоң, эртең айыккандан кийин дагы кармайсың, кайра жуктуруп аласың да. Ошондуктан мал жандык өзүң менен кошо мал жандыкты дарылап, өзүңдү да дарыласаң кайра пайда болбойт бул ооручу. Анан сөзсүз түрдө мал карап келгенден кийин колду самындап жууп, жууш керек. анан кийинки жумуштарыбызды жасаш керек. Ошондо тазалыкты өтө көңүл буруп караш керек да, өздүк тазалыкта. Жакшы, бул жерде сөөл боюнча көптөгөн суроолор келиптир. Сөөлдөн кантип бат кутулса болот? Жана ошондой эле сөөл дагы ушул
грибок оорусуна кошулабы деген суроо. Жок, сөөлдүн грибок оорусуна кошулат. Бирок бул да жугат, Жугуштуу оору, бул вирустун ооруларга кирип кетет. Вирус. Мунун дарылоо ыкмалары ар түрдүү. Азыркы мезде өтө көп кездешип атат, мына электрокоагуляция деп коет. Ошонун жардамы менен эле кыска убакытта күйгүзүп алып салат. Ошо сөөлдү баягы жансыздандырып туруп, обезводить этип туруп. Ошонун дасына өзүнчө аппарат бар, электрокоагулятор. Электрокоагулятор жардамы менен ошол жерде күйгүзүп 5-10 мүнөттө жок кылып салса болот. Бул демек сизде стационарда, сиздердин ооруканаңыздарда жасалат, Бизде деле жасалат, мына онкологияда көп жасалат. онкологияда. Онкология поликлиникасында. Мындай ыкманы колдонуу адам организми үчүн кооптуу эмеспи? Себеп дегенде, мисалы биз денеге чыккан кандайдыр бир ашыкча нерселерди ошол жок кылууда бир аз кооптонобуз да. Анын күчөп кетпейби, кандай дегендей. Сөзсүз түрдө лазердик жок кылуу деп койсок болот, нур менен жок кылуу. Алдын ала кандайдыр бир анализдер алынабы же болбосо түздөн түз эле келип ушул жасаса болор? Азыркы мезгилде чындыгында анык ошо сөөл болсо, анда ошо анализ алынбай эле жасалып атат. Жасаса болот. Ал эми кээ бир баягы шишиктердин түрү көп да. Злокачественный, доброкачественный дейт да. Ошо злокачественный болбоо үчүн анализ алынчу дагы оорулар бар. Дегенде анализ алып туруп, эгер доброкачественный болсо, ошондо ошондой операциялар жасалат. Злокачественныйга өзүнүн метод лечениялар бар, ошого жараша кетилет. Жакшы, кандай сурооңуздар бар? Берсеңиздер болот. Сиз жана айтып кеттиңиз да, грибоктун түрлөрү көп деп. Ошол грибоктун түрлөрү жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Грибоктун түрлөрү жөнүндө Азыркы эл арасында да көп кезигип жатканы кайсыл? Эл арасында өзгөчө азыркы кыш мезгилинде дейик. Кыш мезгилинде ушул чакалай, же болбосо темиретке, же болбосо терме деген ат менен белгилүү эл арасындачы. Ошол оорулар көп. Ошол оорулар менен кайрылгандар эле көп. Ал эми жаз мезгилинде болсо буттун грибогу, же болбосо башка жанагы складка аркылуу жукчу ошолор көп. Ошондой бир оорулар. Кандай учурда сиздерге кайрылган жакшы? Жогорудагыдай мисалы кырдаалга туш келбеш үчүн кайсыл убакытта сиздерге кайрылыш керек? Жалпы тиле көрүүчүлөргө кеңеш болсун сизден. Эми кайрылыш негизи адам ден соолугу ооруган кезде биринчи жолу ошо дарыгерге кайрылган оң деп айтам да менчи. Себеби кээ бир жерде ар кандай түшүнүк тагын, ар кандай баягындай дарылоочу адамдар деле бар да, мындайча айтканда илгирки метод менен дарылаганчы. Ошол эле терме деп коет экен, терип коет экен. Ал кээ бирөөнө жыйынтык берет, кээ бирөөнө жыйынтык бербейт да, результат бербейт. Ошол кезде эгер адашып жүрбөш үчүн биринчи эле кезекте ошо дарыгерлерге кайрылса, ошол жерден туура кеңеш алып, туура дарыланууну алса, ошол эле пайда келет деп ойлойм да мен. Башка кишилерге кайрылбайчы, баягы таап сыяктуу адамдарга кайрылбай. Демек, кандайдыр бир ыңгайсыздык жаралса, жогоруда сиз айткан белгилер пайда болсо эле, дароо сиздерге кайрылыш керек. Бизге кайрылсын, же болбосо ошо жашаган жеринде тери дарыгери болсо, ошого кайрылса деле жакшы кеңеш алат. Элдик ыкма жөнүндө сүйлөшсөк, мисалы, биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Биринчи кезекте элдик ыкмага барып, анан сиздерге келген бейтаптар көп да бүгүнкү күндөчү. Мисалы, казандын көзүн сыйпап коет, жогоруда айткандай эле кемпирлерге барса, алар терип коет дегенде. Кандай түшүнсөк болот? Мисалы, мен өзүмдүн оюм жетпейт да, кайсыл учурда ушул казандын көзү кантип эле ушул теридеги ооруну кетирип коюшу мүмкүн? Энди бул илгерки баягы медицина өнүгө элек кездеги ыкма да. Айла жоктун ыкмасы мындайча айткандачы. Азыркы кезде медицина өнүгүүнүн курамында кандайдыр бир ушул тери ооруларын жок кыла турган заттар барбы? Теринин да казандын көбүсү тууралуу жөнүндө. Эми ошол метод жанагындай кан чыгарып туруп, бул терме деп коет экен, терипкенде ийненин жардамы менен кан чыгарат дагы ошо казандын көбүсүн сыйпап коюшат. Казандын көбүсүдө эч кандай микроб өспөйт. Ошондуктан ошол микробду да өстүрбөйт дагы. Казандын көзүн сыйпап койгондо ошол жердеги микробко шарт түзбөйт өсүшүнөчү. Ошонун таасиринен ошол микроб жок болуп кетет. Мындайча айткандачы, мындай ойлоп, логически ойлогондочу. Же болбосо баягы кээ бир жерде куйгум колдонот го, бирдеген күйгүзүп туруп басып коет. Кан алын себеби күйгөн нерседе микроб болбойт. Ошондуктан стерильный эсептелет. Ал көбүдө дагы эч кандай микроб өспөйт. Шарт жок, ошондуктан көбүн сыйпап коюп, анча-мынча бир жыйынтык болгон болушу мүмкүн ушул илгери.
бирок ушул элдик ыкманы өзүм билем деп ар кандай көргөнүбүз укканыбыз боюнча жасап мисалы кабылдап кеткенден кийин келген учурлар болгонбу? Эми кээ бирөө айыктым дегенде кишилер деле келет да бизгечи. Айыктым ушинтсе мунусун кылдым эле айыкпай коем деп келишет да. Бир случайда айыкса, экинчи случайда ал айыкпайт. Ошол кезде айыкпаган кезде бизге кайрылган учурлар көп болушат. Жакшы, саламатсыздарбы дейт. Башка чачка пайда болгон грибок жөнүндө айтып берсеңиз деген суроо калтырыптыр да. Чачка кандайча пайда болот же болбосо чачтын терисинде пайда болобу? А дегенде ошол жанагы бул чачка башка пайда болгон грибок ушул көбүнчө ушу мал жандыктан жуккан грибок. Мындайча айтканда медицина тили менен айтканда трихофития же болбосо микроспорий деп коет. Ошол оорукчан малдан же болбосо ошону кармаганда эметкенде контакт болгондо жуктуруп алышат дагы. Ошонун таасиринен жуккандан кийин акырын инкубациянын периоду өткөндөн кийин ошол жерде жанагындай ар кандай какачтар пайда болуп калат ак түстөгү. Алар бара бара ошол жерде илиң чара пайда болуп анан күчөп кетип бир чоң инфильтрация пайда болуп калат. Бул демек жугуу жолу ошол эле жанагы мал жандыктан жугулат же болбосо оорулуу адамдан жугулат. Кээде бизде шаарда көп кездешет, баягы машыккан балдар спортзалдан жуктуруп алышат. Баягы ошол жердеги анча мынча оорукчан балдар ошол жерде барып машыкканда ошол жердеги баягы мат деп коет, ошону мындай жуктуруп коюшат да микробун. Анан экинчи бала барып ал жерге жатып же болбосо машыкканда терисине жугуп калат да ошонун таасиринен башка балдарга жугуп калат. Жакшы, саламатсыздарбы? Апамдын жана менин согончогума дейт, каттуу эт өсүп чыккан дейт. Бул грибок эмеспи? Же болбосо кандай тери ооруларынан деген суроо калтырыптыр да. Эми согончогуна эт өсүп чыкса көбүнчө бул сөөл чыгат. Бирок согончогуну дайым басып жүргөндүктөн ал сөөл өтө өспөйт, бирок жанына таркап кетет. Жалпак болуп кетет да. Басканда оорутушу мүмкүн, ал катыган нерсе баягы жумшак этини эзгенден кийин жумшак этиде оору пайда болот. Ал өтө эле өсүп кеткен болсо эгер анда медициналык эмеге кайрылыш керек. Башка дагы өсмө оорулар бар. Ошол болуп көргөндө так айтса болот да. Демек кайрылыш керек. Кайрылыш керек. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Башыма дейт, бүдүрлөр чыга берет дейт. Безеткиге окшогон бүдүрлөр чыга берет дейт. Анан сыгып коем дейт, бирок кайра эле жарыла берет дейт да, пайда боло берет. Чоң болуп, учунда ириң алат деген суроону калтырыптыр да. Бул грибок деп түшүнсөк болобу же болбосо Бул башка грибок оорулар? оорусуна кирбейт. Бул жөнөкөй эле жанагындай жугуштуу инфекция оорулары кирип кетет. Инфекция бул ошол адамдын денесинде эң кирдөөчү бул чач болуп эсептелет. Себеби чач өзү жугуй организм ар кандай жандай майлуу май чыгарат, анда ошонун таасиринен жугулбай калчу болсо кирдейт дагы, кирдегенден кийин инфекция отургандан кийин ошол жерде инфекция күчөп кетет дагы. Ошондой нерселер пайда кылат. Жанагындай ириң баягы бүдүрчөлөр пайда кылат. Ириңдүү бүдүрчөлөр. Аларды дарылоодо көбүнчө антибиотиктин жардамы менен дарыланат. Суун ичет, сыйпаучусун сыйпайт. Негизи ошонун раз кээ бирде чачты деле өз убагында уход жасабай калышат да. Жуус мезгилинде жуубай калат, анан ошонун таасиринен жугулбай калган чачта ушул сыяктуу нерселер көп кездешет. Ошол өз алдынча эле ошол сыгып, ошол ириң чыгарып койгон бул туурабы же болбосо? Жок, ал көбөйүшүнө шарт түзүшүнө. Ал өз алдынча сыгып менен ошол жерде кайра инфекцияны таркатууга шарт түзүп атат булчу. Ошол жерден чыккан эме жайындагы клеткаларга отургандан кийин ал жагы экинчи жеринен дагы жугуу жолдору менен көбөйүп кетет мындай бүдүрлөрчү. Ошондон дарыгерге кайрылып, тартиби менен дарыланса, ошондо бир жыйынтык жакшы болот. Саламатсыздарбы? Псориаз менен грибоктун айырмачылыгы эмнеде? Анан псориаздан кантип батса кайса болот деген суроону калтырыптыр да. Псориаз менен грибоктун айырмасы бул өзү негизи клиникалык көрүнүш менен деле айырмаланат, этиологиялык көрүнүш менен деле айырмаланат. Белгилерде эгер грибоктун микробу пайда кылса, псориазда бул башкача оору. Бул жерде анча инфекция роль ойнобойт. Бул жерде көбүнчө нерв системасы, и наследственность көп маанеге. Тукум куучулук, Тукум куучулук бар. А грибокто тукум куучулук жок. Псориазда көп учурда тукум куучулукка кирип кетет бул ооручу. Жакшы, кийинки суроону берсеңиз болот. Аудиториядан суроо болсо. Сиз ошол сөл жөнүндө айтып кеттиңиз да, ошол сөлдөн кантип айыкса болот, кантип дарыланса болот дегендей.
мисалы сиздерге келе албаган бейтаптар болсо үй шартында кантип дарыланса болот? Үй шартында дарыланса, демек дарылануу жолу бар кандай. Демек бизге кайрылса да, же болбосо ошол жашаган жеринде эле кайрылса, медициналык жумушчулардан, кызматкерлерден кеңеш алса болот. Негизи сөөлдү дарылоодо ыкмасы көп ар кандайчы. Илгертен эле ошол ыкмалар бар. Эл арасындагы ар кандай өзүнчө дем салуу, же болбосо ырымдап айткандар деле көп да. Себеби сөөлдү дарылоодо өзгөчө адамдын эмеси ишеними чоң ролду ойнойт. Эгер ошо кайсы ыкма менен дарыланса, ошого аябай өзүнчө мындай айтканда ыхлас деп коет. Ошол өз жан дүйнөң менен ошого аракет кылып эмесең, ошол ыкма менен кайсы ыкма менен болсо айыкса болот. Ал эми медицинада болсо өзүнүн сыйпатчы дарылар бар. Ацикловер деген мазы болот. Же болбосо чистотел деген күйгүзчү дарысы бар. Ошол жолдор менен жакшы эле азыркы мезгилде жакшы эметет. Анан дагы бир азыр жаңы акыркы мезгилде көп колдонулуп атат ошо электрокоагуляция. Мындайча айтканда же болбосо лазер жардамы менен алып салуу. Анан кийин жукпай калыш үчүн адам таза жүрүш керек. Таза өздүк гигиена сактап жүрүш керек. Анан ошонча ооруларды көрүп калса, ошону көңүлгө албоо керек. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Жолдошум цемент заводунда иштейт. Анан ошол жумушка барып келгенден кийин дейт, денесине кызыл бүдүрчөлөр пайда болуп калат дейт да. Анан андай жумушка барбаган учурда дейт, ал бат эле жоголуп кетет. Эмне үчүн деген суроону калтырыптыр да. Бул жерде демек эме жөнүндө ойлош керек, ошо профессионал заболевание деп коет. Ошол жердеги зыяндуу нерселердин таасиринен болгон көрүнүш экен да. Иштеген жеринде цемент заводунда иштейт бекен. Ошо иштеген жеринде зыяндуу нерселердин таасиринен ошо денесинде кандай аллергиялык бүдүрлөр пайда болот экен да. Демек ал жерде өзүнчө цемент заводунда иштегендиктен, демек ал жерде кандай химикат, чаң, ошонун таасиринен болгон көрүнүш экен да. Демек өзүн сактоо керек. Ошол кийимин кийип, ошо ооз эмесине сактанбай, маскасын тагынып, өзүн сактаса мүмкүн ошондой нерселерден айылса болот. Жакшы. Жогоруда айттыңыз да, негизинен мына ушул козу карын сымал тери оорулары бат-баттан пайда болуп, анан кээде дагы кайра дагы чалдыгып калышы мүмкүн деп бейтап деп айтып калдыңыз да. Ошондой болбош үчүн, оору кайталанбаш үчүн, же болбосо кабылдап кетпеш үчүн, мисалы тамактануу дагы өзгөчө мааниге ээби. Бейтап дарыланып жатканда өзгөчө дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Бул грибок ооруларында тамак канча деле маани бербесе да болот. Себеби бул жерде негизи ооруну пайда кылган башка микроб болуп аткандыктан, ошол микробдон сактануу жолдоруна гана аракет кылыш керек. Ар качан жогода жанагындай оорулуу мал жандыктан же болбосо оорулуу адам менен байланышта пайда болгондуктан ошолордон алысташ керек, же болбосо ошолорду дарылоо керек, ошо үйдө малдарды. Анан тазалыкты сактоо керек. Ошо кармадыңбы, ошондон кийин колду жууп, өзүн сактанбасаң кайра оору жуктуп калышы мүмкүн ал. Анан жаш балдар арасында дагы көп кезигеби деген суроо калтырыптыр да. Жаш балдар арасында көп кездешет. Себеби айыл жеринде көпчүлүк эле учурда мал жандыктарды жаш балдар карайт. Жаш балдар ошого жем берет, ошолорду бочотот, байлайт. Ошондуктан көп учурда ошолор кабылдашат. Ошо грибок ооруларына, башка дагы чачтарга, же болбосо денесине чыккан. Анан бирөөсү ооругандан кийин ал экинчисине бат эле жуктуруп алат. Себеби анын баш кийимин бергиси кийип калат. Же болбосо анын жаткан жеринде экинчиси жатып алат, же болбосо кармашат, контакт болгондо ал оору бир кишиден экинчи кишиге бат эле өтүп кетет. Демек, биздин ата энелерибиз сөзсүз түрдө балдардын санитардык гигиенасына өзгөчө көңүл буруп, кичинекейинен эле колду жуу эрежелерин, же болбосо ушул мал карагандан кийин өзүн кантип таза алып жүрүү керектигин балдарына ар дайым айтып туруусу бул талапка ылайык экен. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Тажибай Зубайыров, Ош областаралык тери венерология борборунун жогорку категориядагы дарыгери жана ошондой эле шаарыбыздын студенттери келип программага катышып берди. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын программага катышып, жакшы маалыматтарды айттыңыздар. Ийгиликтер болсун. Ушун менен Билим жана Илим каналынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.